башка укуктар менен чоң айырма бар. Айзат өзү сыяктуу жаш активисттер менен аялдардын укугун коргоо жана укуктук багытта маалымат берүү үчүн бүгүн Жалал Абад жергесинде семинар өткөрүүдө. Айрыкча жаш кыздар арасында медиа сабаттуулукту жогорулатууга басым жасаган Айзат акыркы мезгилдери аялдарга карата зордук зомбулуктун күч алышы келечек муундарга эбегейсиз терс таасирин тийгизерин коңгуроо чалып келет. Биз долбоор алкагында бир маселе тандап алган жокпуз. Жалпы эле ошо аял затка, Кыргызстандын аял затына тиешелүү көп маселелер бар, бирок эң орчундуу деп зордук зомбулук маселесин айтып кетсек болот. Бул эң орчундуу, бирок ошол эле кезде биздеки көп кыздар билим укугун ишке ашыра албайт. Мектептен ата-энелери алып кетип калышат, анткени күйөөгө тийүүгө дайынданыш керек же каражат жок ошол кызды окутканга, бирок ошол эле кезде балдарды окутуп келишет да. Адия Борбордук Азия коомдук уюму тарабынан каржылоого алынган Медиа кыздар академиясы долбоорунун алкагында уюштурулган иш-чарага жаштардан тарта зордук зомбулуктун алдын алууда тиешеси бар бардык тармактын өкүлдөрү катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Семинардын жүрүшүндө болсо мейли ал аял болсун, мейли эркек, бирок башкысы адам укугу ар бир адамдын өз колунда экендигин жашоосунда далилдеген бир катар айымдарга сөз берилди. Аял киши эгерде бул жагында бардык нерсе болсо, бардык нерсени кылат. Мен ошол эркектер менен тең тайлашып, ошол строительный компанияда меники таш иштетүүнү буну бардыгы мага көп журналисттер барышат. Барган жеринде чындыгында өзү айтылгандай, бул аялдын жумушу эмес го деген суроо көп келет. Жетекчилердин арасында болушундай өзүңүздүн кесибиңизди тандабагансызбы деп. Өзүмдүн кесибим менен 20 жыл иштедим. Азыр жаштарга мен айта берем, өзүңөр максатты туура койгула. Өзүңөргө максатты туура койсоңор, качандыр бир кезде ал сөзсүз аткарылат. Аталган долбоорго учурда Кыргызстандын булуң бурчунан 300гө чукул кыздар тартылган. Атайын өткөн окуу семинарлардын жыйынтыгында болсо өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөткөндөр жумуш менен камсыз болоору да уюштуруучулар тарабынан кабарланды. Мисалы Жалал Абад облусунда азыр 37 кыз бар. 37 кыздан экинчи турга, азыр экинчи ай окутуп атабыз, экинчи турга 9 кызды алып өтөбүз. 9 кызды эмне менен камсыздайбыз? Журналистке эмне керек? Компьютер керек, ноутбук, микрофон керек жана камера керек. Ошол менен ар бирин камсыздайбыз. Бекер бул проекттин негизинде окуу жайдан берилет, Медиа кыздар академиясынан. Андан кийин 3-тур болот. Экинчи турда биз аларга съемкага чыгып практикалык иш жүргүзүлөт. Мен ар бирин менен жеке-жеке индивидуально иштейбиз дагы. 3-турга алардан 4-өөнү гана алып өтөбүз. Проект негизи 1 жылга журналисттерди чыгаруу үчүн. Ошол менде азыр 37 кыз бар болсо, 37 кыздан 1 жылда мен окутуп, даяр кылып 4 кызды чыгарышым керек. Бул жашоодо адам баласы тең укуктуу. Ал Кыргызстандын баш мыйзамында да так даана жазылган. Антке менен иш жүзүнө келгенде эзелтеден канга сиңип калган айрым жоосунсуз чектөөлөр бүгүнкү күндө жаш кыздардын келечекке карай чечкиндүү кадам таштап, коомдо өз ордун табуусуна бөгөт коюп келет. Бул көрүнүш албетте зордук зомбулуктун бир бутагы экендиги талашсыз. Улкан Кожоева, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.